Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Саламатсыздарбы, футзал сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорттуу каналында Спартак Бишкек жана Биримдик Сокулук командаларынын ортосундагы беттеш. Ак кийимчендер Спартак, сары ак кийим менен Биримдик Сокулук. Чүйдөгөндө эле чабуул башталды жана ошол замат биз Драгбанын аткарышындагы соккуга күбө болдук. Албетте дарбазачынын жанында Мирлан Жолдубаев бар болчу, бирок ага жеткирбей Биримдиктин коргоочулары абалды коопсуздандырды. Бирок ошол замат кайрадан эле чабуулга чыгып атат. Ал эми Рустам Албашев ошентип топту өз көзөмөлүндө алып, ошол замат каршы чабуулга аракет кылууда. Эркин Байтиков Момункуловдун дарегине топту чыгарган. Ортодон рикошет орун алды жана капталсызынан Биримдиктин оюнчулары топту кошот. Жакшы пас. Өтө жакшы пас чыкты. Эркин Байтиков тараптан. Ал 31 номер менен аянтка чыкты. Ал эми 22 катар санында Айбек Бокоев сокку заткан. Демек оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Дарбазада Рустам Албашев Биримдик Сокулук командасында. Кайрат Момункулов 7 номер менен команда капитаны. Арген Абдурашит уулу 21 номерде. Ынтымак Төтөнов 14 жана Айбек Бокоев 22. Дал ушундай старттык курам Биримдик Сокулук командасында. Ал эми башкы машыктыруучу бул Айбек Бокоев. Өзү демек машыктыруучулук кызмат аткарып жана өзү оюн талаасында беттеш өткөрүп атат. Эми Спартак командасына келе турган болсок, старттык курам Айдос Жодарбек уулу 2 катар санда дарбазада, Марлен Жолдубаев 10 номер менен, команда капитаны Рустам Хамидов 14, Шахрух Махмадаминов 7 жана Арстанбек Турсунов 4. Бир аздан кийин албетте алмашка чыгуучу оюнчуларды эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми Спартак Бишкектин башкы машыктыруучусу бул Нуржан Жетибаев. Калыс тартууну тааныштырып өтөлү. Муса Ишанкулов, беттештин инспектору, ал эми Чыңгыз Мустафаев башкы калыс. Анын жардамчысы азыр Мирлан Жолдубаев. Соккусунан кийин сөздү улайлы. Кана
Арыстанбек Турсунов Мирлан Жолдубаевқа берді. Хамидов аяғында Айбек Бокоев авалды жоққа шығарды. Чыңгыз Мустафаев башкы калыс болсо, Талант Мамытов анын жардамчысы, Нурсултан Саламатулы 3-чү калыс, ал эми Айдар Максутбеков бул хронометрист. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөндөй болду эле. Хамидовдун чыгарган тобуна Арыстанбек Турсунов бир аз жетпей калды. Жакшы, сапаттуу оюнду эки команда тең жүргүзүп атат. Ылдамдык бар. Комбинациялар да орун алууда. Бирок азырынча эки тараптын тең коргонуусу катачылык кетирген жок. Ошонун негизинде эсеп сандары азырынча ачыла элек. Мирлан Жолдубаев, рикошет, аныктан бурчтан чыгарып берүү. Ишке ашат Жолдубаев. Сокку заткан маалда ошол жерде Ынтымак Төтөнөвдүн бутуна топ тийгенден кийин аянттан сыртка чыгып кеткен эле. Керек учурда Айбек Бокоев бир аз топко чалына түшкөн. Кайрат Момункулов анын жолунан 4 атаандаш тосуп чыкты эле. Тереңден чыгарылган пас, ошол замат Кайрат Момункуловго. Рустам Хамидов топко жетип келди. Болбосо азыр кооптуу абал Спартак үчүн жаралмак. Айбек Бокоев, Махмадаминов жана бул жерде Драгба топту Мирлан Жолдубаевка жеткирип бере албай койду. Өтө жакшы прессинг тереңден, бирок ошол прессинг тескерисинче аларга ыңгайсыздык жаратып кое жаздады. Эркин Байтиков каршы чабуулга жакшы чыгып келе жаткан, бир аз ылдамдык жетпей калып отурат. Мирлан Жолдубаев борбордук бөлүктөн оң канатка, бул жерде Рустам Хамидов, Мирлан кайрадан өзү, кайрадан Рустам. Ошентип азырынча мына старттык курам ойноп атат. Эки команда да тең, алмашууга эч ким чыга элек. Ошолор чыгып баштаса, аларды эсиңиздерге салып өтөбүз. Эки тараптын тең эң күчтүү курамы аянтта. Айбек Бокоев. Анын пасы жетпей калды эле. Эреже бузуу орун алган экен. Чыңгыз Мустафаевдин ышкырыгы ошол замат жаңырды. Алмашуулар жүрүп атат биримдик командасында, биримдик сокулукта, демек аларды эсиңиздерге салып өтөлү. Дарбазачы Жолдошбек Кеңешбеков бар, 74-чү номер менен албетте ал. Азырынча аянтка чыкпайт. Эгер деле Рустам Албашев жарат алып же башка кызыл кагаз алып калып эле андай көрүнүш орун албаса. Ал эми андан сырткары аянтта ойной турган оюнчулар бул Айдар Төлөмишев бар 60-чы номерде, Алманбет Садыгалиев бар 11-чи катар санында, Элдар Мухтарбеков 30-чу, Сыргак Молубаев 9-чу жана Эркин Байтиков 31. Эркин Байтиков аянтка чыккан экен, демек старттык курам аларда бат-бат алмашып турган учуру. Рустам Хамидов сокку затам деп туруп, бирок аны ишке ашырган жок. Рустам Хамидов аягына чейин күрөшүп көрдү. Спартактагы алмашууга чыгуучу оюнчулар Азимжан Юнусов бар 9-чу номерде, Азамат Дөлөткелдиев 17, Шухрат Абитов 22 жана Агедил Мадияров 11. Биримдик чабуулга жөнөдү. Алыстан сокку. Бул жерде Арген Абдурашитов тараптан орун алды. Сокку кубаттуу. Бирок ага карабастан Айдос Жолдарбек уулу өзүнүн жумушун жакшы аткарды. Хамидов Агедил Мадияровка. Агедил Мадияров менен Азимжан Юнусов экөө аянтка чыгыптыр. Мирлан Жолдубаев эс алып атат. Жана ошондой эле демек дагы бир оюнчу аянттан кеткен болушу керек. Бул жерде аянтта ким? Шахрух Махмадаминов бар болчу. Демек Махмадаминов алдагы бир сыйра демин басып алууну туура көргөн. Арген аягына чейин топко прессинг менен барганга аракет кылды. Жакшы подкат. Топко таза ойногондой көрүндү эле. Мүмкүн топко таза ойногондур, бирок ага чейин демек Агедилди колунан кармап алды окшойт. Же кийи менен кармап туруп андан кийин топко жетти. Биз карма каршы тарапта болгондуктан албетте кол тарабы бизге көрүнгөн жок.
азыр үйдөгү даярдык орун алчудай Рустам Хамидов менен азыр Азимжан Юнусов экөө ичара бир нерсени сүйлөштү. Кана ой, рикошет, гол. Рустам Хамидов мына ушул жерде алыскы бурушка сокку заткан. Албетте бул дарбазага сокку эмес. Ошол алыскы тараптан кайсыл бир өнөктөшү пайда болушу керек эле. Бирок жыйынтыгында Арген Абдрашит уулу өз дарбазасына гол киргизип алды. Автогол менен бүгүнкү беттеште эсеп ачылды. Рустам Хамидов эреже бузду. Арген ошол замат топту ойноп кеткенге аракет кылган. Арген эми автогол киргизип алгандан кийин буга караганда өз командасына пайда алып келгенге көбүрөөк аракет жасайт. Гол! Мына сага Молубаев, Сыргак Молубаев аткан октой сокку менен көз ачып жумганча эсепте теңеди. Болгону 6,5 мүнөт убакыт өттү. Ал учурда эсеп сандары ошентип 1-1 айланып турат. Спартактын артыкчылыгы көпкө узап барган жок. Беттеш уланат, каршы чабуул 3-2. Төлемишев бул жерде пас бергенге жетишпей калды. Сыргак Молубаев өз командасынын азырынча жалгыз голунун автору. Тоо үчүн күрөш. 30 номердеги Элдар Мухтарбеков биримдик командасынан топту талашты, бирок дал ошол оюнчунун бутунан аянтты топ калтырып кеткен эле. Арген топ менен ошентип 2 голду тең биримдиктин оюнчулары жаратты. Арген өз дарбазасына, Сыргак Молубаев атаандашынын дарбазасына. Азимжан Юнусов Агедил Мадияровго калтырды. Тереңден диагонал түрүндө чыгарылган топ. Ушул жерде сонун пас, жакшы пас чыкты. Болгону Арген Абдрашит уулу бир аз бул топко жетпей калды. Биримдик сапаттуу чабуулдарды ишке ашырып атат. Азимжан Рустам Хамидовду өзүнө чыктырды. Агедил Мадияров аркылуу Азамат Төлөткелдиев пас бергенге даректүү оюнчуну таппай, мына эми гана аны ишке ашыргандай топко сонун көзөмөлдү кулатышат. Бирок биримдик сокулук албетте азырынча Спартактын чабуулунун мизин кайтарууда. Жалгыз гол өткөрүп алганда деле анда ачык кандайдыр бир аларда каташылып кеткен жок. Болгон автогол, рикошет. Автоголдон албетте эч ким толук мисалы үчүн мындай кокустуктан эч ким толугу менен өздөрүн сактап кала албайт. Топ Азимжан Юнусовдун бутунан аянтты таштап кетти Сыргак Молубаев. Чаш жасалгасы өзгөчө. Сыргак чындыгында ошол карантин учурунда чачын толугу менен алганга жетишкен экен, бир аз өсүп өзүнө келип калган мезгили. Азимжан Юнусов топ менен биримдиктин бардык оюнчулары өздөрүнүн жарым аянтында. Албетте алар атаандаштарды дал ушул аябаянтка жакыныраак жерден каршы алат жана ошол замат топту тартып ала турган болсо ылдам каршы чабуулга бет алышат. Азыр Төлемишев топту тартып алды. Айбек Бокоев, Төлемишев сокку. Айдар Төлемишевде сонун мүмкүнчүлүк болду эле. Дарбазачы Айдос ошентип бир голдон өз командасын сактап калды. Ушул каршы чабуулдар өтө кооптуу болуп атат. Айбек Бокоевдун соккусу ишке ашты. Азыр кайрадан Айбек. Бул ирет сокку эмес, пас узатты эле. Момункулов.
Ал топты өзүнө алды. Эркин Байтиков. Азыр биримдик командасында өтө жакшы курам. Аянт экен, Рустам Хамид, Азамат Төлөткелдиев. Соккузатты, бирок аны оңой эле сактап калды. Абедил Мадияров. Топта биринчи Азамат Төлөткелдиев. Ал мезгилде Азамат арттан келип чабуулга чыкты деп эсептеди. Талант Мамытов. Спартактын оюнчулары ага макул болгон жок, бирок ошонсо дагы албетте арттан келип бутка бир аз эле тийип кете турган болсоң, бул кадимкидей тоскоолдук жаратат. Топ Мирлан Жолдубаевдин бутунан кетти. Кайрат Момункулов, ал Ынтымак Төтөнов аркылуу ойноду. Жана Айбектин дарегине чыгарылган топ. Бир аз бийигирээк кетиптир, бирок Айбек өнөктөшүнө ыраазычылык билдирип атат. Негизинен туура пас мына дал ошол зонага келиши керек эле. Болгону бир аз тактык жетишпей калды. Бүгүн дагы Миржан Муканов дал ушул жерде ар бир оюнчунун кыймыл аракетине эсеп салып отурат. Абедил Мадияров алыс кубурушка соккузаткан, ал ишке ашпай калды. Миржан Муканов албетте улуттук курама команданы түптөйт. Ага оюнчулардын азыркы дареметин байкап көрүп, кеңейтилген тизмени түзүшү керек. Мына ошого азыркы беттештеги оюнчулардын ойногонун карап чечим чыгаруу бир топ туура иш болуп эсептелет. Эреже бузуулардын саны 4-2. Спартак командасы алдыда. Биримдик ошентип экинчи ирет эрежени бузган. Азыр болсо Мирлан Жолдубаев, Шахрух Махмадаминов тактык жетишпей алды. Сонун соккузатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду эле. Тоо үчүн күрөш. Айбек Бокоев арттан түртүп кетти Агедил Мадияровду. Калысын ышкырык ошол замат жаңырды. Ошондо эреже бузуулардын саны 3-4. Буга чейин биримдик бир топ тартиптүүрөөк ойноп атты эле. Азыр демек ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, тайм бүткөнчө жок дегенде 5ке жакындатып коюун туура көргөн окшойт. Арыстанбек Турсунов, жакшы дриблинг, сокку, Мирлан Жолдубаев. Мирлан Жолдубаевга топ тийди. Болгону бул пас беле сокку эле өтө катуу келип калгандыктан Мирлан реакция жасаганга жетишкен жок. Болобаев тоо үчүн күрөшкөн. Биртөө эле орой ойноп бара жатышат оюнчулар. Шахрух Махмадаминов, Рустам Албашев улдам каршы чабуулга Эркин Байтиковго топту калтырды. Жөнөкөй жерден топту жоготуп алды. Эркин Байтиков Арыстанбекке каршы эрежени бузду. Негизинен Арыстанбек Турсунов корпусун иштеткенде жерге жыгылып калганын дээрлик көрүлөкмүн. Бул ирет демек эреже бузулган экен. Эрежени бузмайын Арыстанбекти ордунан козгоо деле мүмкүн эмес го дейм. Кыргызстандагы, кыргыз футзалындагы эң корпусу мыкты оюнчу албетте Арыстанбек Турсунов. Каршы эпкинден азыр топту кетирип алайын деп бирок кармап калды, өтө кооптуу болду. Бир караганда жөнөкөй эле көрүнгөн. Топ менен Айбек Бокоев. Эркин Байтиков, жок. Демек, бул жерде эч ким бутуна тийбеп тур, андыктан Спартак оюнчулары топ менен Рустам Хамидовго берип туруп, Махмадаминов оң тарапта калды. Мирлан Жолдубаев, Айбек Бокоев.
арттан келип сокку затып кетти. Сары кагаз. Айбек Бокоев сары кагаз алып отурат. Мирлан Жолдубаев оор на сокку жеп калган сыяктуу. Мирлан Жолдубаев эми бир аз четте туруп демек. Өзүнө келип алышы керек, албетте дарыгер көзөмөлгө алып турат. Айбек Бокоев бир топ ороюраак ойноп койду. Жана дагы бир көрүнүш. Бул ирет бирок калыстар. Бул ирет калыстар эч кандай реакция кылган жок. Тулемишевдин кыймыл аракетинен кийин, ошентип Тулемишевдин кыймыл аракетинен кийин азыр дагы бир аз оюн токтоп турган чору. Бирок Нуржан Жетибаев эмоцияга алдырган жок. Ал абалды түшүнүп аткандай. Албетте биримдиктин оюнчулары атандаштарды психологиялык жактан демек бир аз басынткысы келип аткандай. Бул 5-чи эреже бузуу. Биримдик соклук тараптан дагы бир эреже бузула турган болсо анда албетте 10 метрлик айыптоо берилип баштайт. Башында өтө тартиптүү ойноп атты эле. Биримдик 4 жолу Спартак фол жасаган учурда биримдик соклукта болгону 2 гана эреже бузуу бар эле. Көз ачымганча 3 ирет ошентип катачылык кетиришти. Сыргак Молубаев топ менен бара жатат. Сыргак Молубаев сокку затып көрдү, бирок топту өтө жакшы сактап калышты. Агедил Мадияров, Шахрух Махмадаминовго жеткирди. Беттеш жогорку чыңалууда орун алып атат. Шахрух Махмадаминов аян түгөнүп калган сыяктуу, аягына чейин өзүнүн ылдамдыгын колдонгонго аракет кылды. Абада тоо үчүн күрөш. Агедил Мадияров колун жабыркатып алганда байкасаңыздар, мына оң кол менен сол колун кармап жүрөт. Ой, сонун Эркин Байтиков мына Сыргак Молубаевга өтө жакшы топту жеткирген болчу. Кайрадан Байтиков гана кимге пас берет? Дарбазачыга Малбашев. Бул жерде Ынтымак Төтөнов бар. Драгба Бутутаев жерге жыгылды. Айдар Тулемишев сонун комбинацияны жокко чыгарып алды жана каршы чабуулдан Арыстанбек Турсунов гол киргизди. Бир нече көзүрмө мурда эле Бутутаев жерге жыгылып жерде жатты эле. Көз ачымганча ордунан туруп келип топту алып туруп гол киргизип ошентип эсепти 2-1 жеткирди. Спартак кайрадан алдыга болуп чыкты. 5 мүнөт бар биринчи таймдын бүтөрүнө. Ал эми биримдикте эреже бузганга мүмкүнчүлүк жок. Андай эле болсо 10 метрлик айыптоо берилип баштайт. Мындан ары калган 5 мүнөттү өтө тартиптүү ойношу керек. Сыргак Молубаев, Эркин Байтиков, жыйынтыгында Айдос жөн гана топту атандаш тарапка өткөрүп салды. Өтө жогорку дымак менен чабуулга биримдик командасы чыгып атат. Сыргак Молубаев дал ушул тарапта
Албетте бир оюнчу турушу керек эле. Бул демек капитан Кайрат Момункулов. Ал бир аз тереңирээк түшүп кеткен экен. Албетте топту ал жерден күткөн. А пас болсо абадан келди, асмандан келди. Азамат Дөлөткелдиев аямка чыгыптыр. Абедил Мадияров, Рустам Хамидов жана Азимжан Юнусов топко жетпей калды. Кайрат Момункулов Азимжан Юнусов, жакшы пас. Хамидовдун азыр ылдамдыгы эмес, бул жерде эртерээк ошол жака барып турушу керек эле. Катуу чуркаган менен баары жетмек эмес. Болгону бир аз эртерээк. Дал ошол зонага кыймыл аракет кылып баштаса, анда сонун комбинацияны ишке ашырышмак. Тайм-аутту азыр Биримдик Сокулук командасы алды. Алар 1-2 менен артта, андыктан бир сыйра кеңешип алганы жакшы. Же болбосо демин басып алууну туура көргөн экен. Кандайдыр бир схемалык жүрүштөр орун алган жок. Темпти бир аз басаңдатып алган деле туура. Анткени дээрлик алмашуусуз ойноп атат. Албетте алмашууга чыгууда оюнчулар, бирок ушул негизги чечүүчү оюнчулар аянтта өтө көп убакыт өткөрүп атат. Тескерисинче мына Нуржан Жетибаев азыр схемалык түшүндүрүүлөрдү ишке ашырды. 3 мүнөт 43 секунд биринчи таймдын бүтөрүнө. Ерлан Жолдубаев орто жолдон топко ээлик кылып кетти. Азимжан Юнусов, жок, бул Агедил Мадияров экен. Эреже бузуу, бул 6-чысы. Андай болсо азыр 10 метрлик айыптоо. Мирлан Жолдубаев топту сурады. Жана демек 10 метрлик айыптоонун алып берет. Мындан кийин ар бир эреже бузуу ушинтип 10 метрлик айыптоо болуп эсептелет. Албетте бул таймда ошон үчүн өтө тартиптүү ойноо керек болот. Мирлан Жолдубаев топ менен. Дарбазада Рустам Албашев. Биримдик командасынын акыркы үмүтү азыр бул эпизоддо. Мирлан Жолдубаевдин соккусу. Албетте таамай барган жок. Бир тойло алыстап кетти. Кайрат Момункулов да очень күрөшкөн, бирок Азамат Дөлөткелдиевдин бутунан топ аянтты таштады. 5 метр суруп атат. Азамат Дөлөткелдиев алда бир аз артка жылыш керек. Сокку эч кандай майнап алып, Эркин Байтиков, караңыздарчы, кандай керемет. Бирок пас өз максатына жетпей алган. Арген аз жерден топтун ордуна. Азыр Арген Азаматтын бутун тээп кетейин деп, бирок Азамат өз командасын сактап калган. Кайрат Момункуловдун соккусу жакшы. Дээрлик мына дарбазанын каптал темирине жакын барды. Азимжан Юнусов сонун, Мирлан Жолдубаев, Азамат Дөлөткелдиев, Арген экөөнүн эрөөлүн көрүп атабыз. Өздөрүнүн Биримдиктин дарбазасынын жанында да, ошол эле Спартактын дарбазасына жакын жерде дагы биз дал ушул Арген жана Азаматтын күрөшүнө күбө болуп атабыз. Бул жерде эмне болуп кетти? Кайрат Момункулов жерге кулады. Ал эми сары кагаз менен Азимжан Юнусов сыйланды. Мен оюмча бул эреже бузган үчүн эмес, ышкырыктан кийин сокку заткан үчүн го дейм. Анткени топ менен Азимжан Юнусов болду. Эреже
Бузгандан кийинки абал дал ушундай. Дарбазачыга демек чабуулга чыкканы үчүн дагы бир эреже бузуу. Чыңгыз Мустафаев өтө катаал калыстардын бири. Эгерде аны менен талашып тартыша турган болсоң, ал эч качан жумшактык болбойт. Калысын айткан деген айрыкча Чыңгыз Мустафаев дал ушундай өзүнүн мүнөзү менен белгилүү. Оюнчулар аны түшүнүшү керек. Албетте тартип керек. Бул ирет Шахрух Махмадаминов жана Шахруктун дагы соккусун Малбашев кайтарды. Албетте буга чейинки 11 метрлик таамай барган жок эле. Ошентип 2 10 метрлик айыптоонан экөөндө тең. Биримдик командасы гол өткөрүп алган жок. Спартактын дагы эреже бузууларынын саны 5ке жеткен, андыктан азыр кайсыл тараптан эреже бузулбасын 10 метрлик айыптоо берилип баштайт. Агедил Мадияров. Ого! Мирлан Жолдубаевга эмне болгон? Такыр гол жарата албай жатат. Керемет Сыргак Молубаевдин дарегине. Сыргак топту токтотту. Жардамга эчким келбей калды. Албетте, эгерде артта бирөө болсо, ага пас бермек. Ал эми Ынтымак Төтөнов болсо, ал карама-каршы тарапта 3 оюнчунун артында калып калды. Эркин Байтиков гол киргизиши керек эле. Бирок топко төшөлө калып, Айдос менен Агедил Мадияров экөө топко төшөлө калып, анын мизин кайтарып кетти. Жакшы сокку. Кайрат Момункулов. Малбашевка. Эркин Байтиков топту сактап кала алган жок. Биринчи тайм соңуна жакындап келе жатат. Азимжан Юнусов бир топ чарчап чабылган экен, ал алмашууга кетти. Чындыгында көрдүңүздөр, мына ушул Сыргак Молубаев жана чабуулга чыккан учурда Азимжан Юнусов бутунда тура албай жерге кулап түштү. Сыргак кармаган ылдамдыкты ал кармай албай калды эле. Бул албетте чарчаганын белгиси, ошондуктан бир сыйра адемин басып алса, кайрадан өзүнө келип, албетте оюнга аралашса болот. Шахрух Махмадаминов, Арстанбек Турсунов. Драгба бул ирет гол жарата алган жок, бирок жакшы ачылды эле. Топту алып туруп, бир кыймыл аракет менен 90 градус бурулуп туруп сокку жаткан болчу. Рустам Албашев Сыргак Молубаевга жеткирди топту. Сыргак азыр жөнөкөй жерде топту сактап кала алган жок. Акыркы көз ирмемдер. Ошондо азыр 20 секундтан бир аз көбүрөөк убакыт калды. Биринчи таймдын бүтөөрүнө Шахрух Махмадаминов Рустам Хамидовго. Кайрат Момункулов ылдам каршы чабуулга вариант таппай калды. Жана Арстанбек Турсунов рикошет буту менен Рустам Малбашевди караңыздар. Биринчи таймдын эң мыкты оюнчусу деп айтсак жарашат го дейм. Рустам Малбашевди тайм-аут. 1 секунд 4 доли секунд калды. Жана Нуржан Жетибаев тайм-аут алып атат. Бул туура чечим, анткени азыр стандарттык абал орун алат. Буштан чыгарып берүү го дейм менин оюнча. Азыр 1 секунд 4 доли секунд ичинде азыр бир сокку узатуунун тактикасын түзүп атат. Байкасаңыздар, мына 5 оюнчуну чогултуп алып, Нуржан Жетибаев кандайдыр бир кыймыл оюнчулардын жайгашуусун көрсөтүүдө. Биз тараптан көрүнбөйт, бирок биздин операторлор силерге жакынырактан алып бергенге аракет кылат болуш керек. 1 секунд 4 доли секунд. Караңыздарчы, спортто ар бир көз ирмем эсепке алынат. Карасаңыздар, мына ушундай кыска убакыттын ичинде жасалуучу кыймыл аракеттер Нуржан Жетибаев тараптан шакирттерине түшүндүрүлдү. Азыр көрөбүз эмнени ойлоп таптı болду экен. Топко Шахрух Махмадаминов бара жатат. Драгба алыскы бурушка жөнөдү. Жок, ал борбордук алыскы бурушка эмнегедир эч ким барган жок. Рустам Хамидов
сокку затчудай абалда турат. Жана убакыт жетишпей калды. Албетте 1 секунд 4 секунд болчу. Шахрух Махмадаминов көрөөк. Демек ойлонуп койду. Жыйынтыгында убакытты кетирип алды. Азыр бир нече мүнөткө тыныгуу, андан кийин сиздер менен Биримдик Сокулук жана Спартак Бишкек командаларынын ортосундагы экинчи таймдан жолугабыз. Халык Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк. Ошентип экинчи таймды баштадык. Спартак Бишкек жана Биримдик Сокулук командаларынын ортосунда беттеш. Мына Кыргыз спорт ТВ каналында сиздер үчүн кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча эсеп 2-1 Спартак алдыда. Алар ак кийимчендер, сары кийим менен Биримдик. Эми экинчи 20 мүнөттүк башталды. Бул учурда албетте тыныгуудан кийин Биримдиктин оюнчулары абалды оңдогонго аракет жасайт. Биринчи таймда өтө жакшы ойноду. Бирок айрыкча ушул Биримдик өткөрүп алган голдор бир башкача көрүндү. Башкача орун алды деп эсептелет. Бирөөсү автогол. Биримдиктин оюнчусу өзү гол жаратып алды. Экинчиси болсо Арстанбек Турсунов жерге кулап калгандан кийин артта калып Биримдик чабуулга чыкканда ошол Арстанбек ордунан туруп келип топко жетип, андан ары гол жаратып кетти Спартак үчүн. Дал ошол 2 гол ак кийимчендерди азыр алдыга жылдырып турат. Мирлан Жолдубаевга каршы атаандаштар бир топор ойноду эле. Азырынча коргонуудан толук чыга элек Азамат Арген Абдурашид уулу азыр топту сонун алды эле, бирок андан ары ийгилик жарата алган жок. Өтө ылдамдык кошулуп кетти экинчи таймда. Баш айланткан батык кыймыл аракеттерге күбө болуп атабыз. Арстанбек Турсунов Рустам Хамидовго, кайрадан Арстанбек, Мирлан Жолдубаевго жана ушундай ылдам оюн Шахрух Махмадаминов аркылуу токтоду. Шахрух ушул тайпалык оюндардын, Суперлигадагы тайпалык оюндардын символикалуу алгачкы бештик курамына кирген оюнчу. Азыр жөнөкөй жерден топту кармайм деп жоготуп алды эле. Азыр кайрадан Шахрух топ менен алыстан сокку жана топтон качам деп Арген тескерисинче топко тийип алды. Андыктан Спартак оюнчулары топто оюнга кошот, 5 сурап атат. 5 Арстанбек Турсуновдун оюну азыр жагып аткан учуру. Экинчи таймдагы Биримдиктин биринчи жасаган фолу Ышкырык менен топ оюнга кошулат. Анткени 5 сурады. Эркин Байтиковду дагы бир кадам артка жылууга буйруп атат. Рустам Хамидов, Арстанбек Турсунов менен
жана караңыздарчы, Рустам Албашев топту кармаганда дагы ушунчалык ишенимдүү кармап алды. Мындай дарбазачы менен албетте биримдик командасы сыймыктанышы керек. Азыр өтө кубаттуу сокку төшүнө тийиш керек эле. Рустам Албашев болсо аны колу менен кармап алды. Мирлан Жолдубаевдин тобу Хамидовго жеткен жок. Айбек Бокоев сонуна серпип берген топ, буттун учу менен илип берген Сыргак Молубаев өнөктөштөрүнөн жакшы топторду алып атат. Ушул Айбек Бокоев менен Эркин Байтиковдор аны топ менен камсыз кылган учурда ал албетте абалды бир топ коопсуздандырат. Айбек Бокоев өзү жөнөдү жана топту сактап калабы? Жакшы эле сактап калгандай болду эле. Экинчи буту топко тийип кетти. Ушунчалык ылдамдыкты кармап алган, күбө менен барып аян түгөнүп калган учурда топ менен коштошту. Эркин Байтиков бурчтан чыгаруу орун алат. Сыргак Молубаев. Сыргактын соккулары өтө керемет. Өз командасынын жалгыз голун дагы дал ушул Сыргак ишке ашырды. Стандарттык абалдан аткан октой сокку менен эсепти ачты эле. Топ Спартактын пайдасында калды. Цензуралуу сөздөр ар жакта айтылып атат. Абайлаш керек. Биримдик топ менен оң тараптан сонун ылдамдыкта барды Элдар Мухтарбеков. Элдар Мухтарбеков бир топ ишенимдүү оюнду сыныштап атат бүгүн. Кайрат Момункуловдун соккусу кайрадан капталсыздыгын кесип өттү. Кайрадан Кайрат Момункулов бул аракетти бир нече ирет кайталаганга даяр сыяктуу. Ой. Караңыздарчы. Үчүнчү дублер өз максатына дээрлик жеткендей болуп кетти. Дарбазачыга тийген экен. Демек азыр буштан чыгарып берүү карама каршы тараптан сол буту менен Кайраттын универсалдуу оюнчу экенин көрдүңүздөрбү? Оң бут, сол бут бирдей иштейт. Жана оң бут менен соккузатып атат эле, азыр сол бут менен соккузатып атат. Эки ирет. Бул тараптан да көрдү. Азыр үчүнчү аракет. Бүтүсүз аракетти көрөм деген ал ишке ашпай калды. Шахрух Махмадаминовдон эмне болгон? Шахрух чарчап калган окшойт. Буга чейин да бир ирет топту токтото албай калды эле. Азыр топко жетпей калды. Андай болсо аны алмаштырыш керек. Албетте Нуржан Жетибаев көзөмөлгө алып турат аны эмне үчүн жай кыймылдап атканын. Же күчүн бир керектүү учурга сактап атабы? Сыргак Молубаев. Жок, Кайрат Момункулов экен. Кана топ аянтты таштады, таштаган жокпу? Оюн уланат. Агедил Мадияров. Азамат Дөлөткелдиевдин дарегине топту чыгарган. Ал эми ынтымак Үнтөтөнов бул жерде жөн гана топту сыртка чыгарып коюуну туура көрдү. Азамат Дөлөткелдиев өнөктөшүнө пас жеткире алган жок. Жогорку ылдамдык менен Эркин Байтиков бара жатат. Агедил Мадияров аягына чейин күрөштү. Кайрадан бурчтан чыгаруу. Азамат Дөлөткелдиевдин ылдамдыгы. Рустам Албашев. Азамат пас бериши керек эле, анткени Азамат албетте жалгыз келген эмес. Рустам Албашевка Шахрух Махмадаминов экөө келген эле. Албетте Шахрух чарчаган болчу, бирок керектүү учурда көрдүңүздөрбү? Азамат менен бирдей чуркап келди эле. Соккузатпай жөн гана топту Шахрухка калтырып кетсе жакшы болмок.
Мирлан аткаруусунда жакшы сокку болду. Бирок Кайрат Момункулов ошондой жакшы топду кайтарган. Сыргак Молубаев өнөктөштөрүн бир сыйра изледи жана өзү соккузатты. Албетте Кайрат жабылып калган болчу, ошондуктан азыркы чечими туура. Биримдик жакшы аракет кылып атат. Эсеп сандарын теңегенге Азамат Төлөткелдиев. Азыр Спартактын оюнчулары дагы бир топ чарчады. Андыктан биримдик мүмкүнчүлүктү пайдаланып эсеп сандарын теңесе болот. Арыстанбек Турсунов, Рустам Хамидов алар азыр эс алып атат. Ошондуктан Азамат Төлөткелдиев аянтта көбүрөөк убакыт өткөрө баштады. Сонун пас, бирок эч ким жок. Зонага сонун чыгарды эле. Кайрадан биз Азамат менен Аргендин тирешин көрөбүз. Экөө тең чакан бойлуу, жеңил салмактуу жана техникалык чебер оюнчулар. Биз ушул эки оюнчунун бири-бирине болгон дейрөөлүн бир нече ирет көрдүк. Төлемишев Аргенге ал жерде Айбек Бокоев демек оюнга аралашкан экен. Төлемишев жакшы. Ой, Айдос керек учурда топко жетти жана Арген бир аз бутунда кокусатып алды окшойт. Бирок ордунан туруп беттешти улантканга. Аргасыз гол! Айдар Төлемишев. Пасты күтүп атышты эле. Баары албетте бул жерден Арген Абдурашитовна пас берет деп ойлошкон. Ал эми Айдар Төлемишев абалды өтө жакшы баалаптыр. Топ бата турган жери ачылып калды эле. Дал ошол жерден бутунун учу менен соккузатып гол жаратып эсепти 2-2-ге айлантып кетти. Биримдик эсепти теңеген азыр мыйзам ченемде көрүнүш, анткени Спартактын оюнчуларынын ылдамдыгы жайлап калды. Кыймыл аракет азайды дегенче, албетте ал оюндун эсебине өзүнүн таасирин берет. Дал ошондой көрүнүшкө биз күбө болдук. Физикалык абал албетте жогорку деңгээлде болбосо ийгилик жаратуу кыйын. Кайрадан Арыстанбек Турсунов аянтка чыкты. Эми булар бир сыйра демин басып өзүнө келип алгандан кийин эми кайрадан ошентип ийгилик жаратканга аракет кылат го дейм. Сыргак Молубаев арттан акырын түртүйдү эле. Калыс ошол замат ышкырыгын жаңыртты. Эреже бузуулардын саны 0-2. Биримдик командасы 2 рет эреже бузду. Бул экинчи таймда Айбек Бокоев. Жүрүшкө берилген топ, бирок дарексиз болуп калды. Айдар Төлемишевдин голу өзгөчө кооз болду. Бүгүнкү беттештеги эң кооз голго дейм ал. Сыргак Молубаевдики деле жакшы болду эле стандарттык абалдан. Азыр жакшы Шахрух Махмадаминов. Колуна тийди, тийген жокпу? Колуна тийбептир. Малбашевдин андыктан жөн гана топ дарбазадан оюнга кошулуп атат. Эркин Байтиков. Беш метр сурады. Эркин Байтиков Айдарга акырындап ошентип атаандашын жарым аянтына өтүштү. Биримдиктин оюнчулары Кайрат Момункулов топ менен Айдар Төлемишевка. Ал кайрадан Кайратка калтырды тереңден. Идея жакшы, бирок тактык жетишкен жок, тез эле дарбазачыга барып калды. Кайрат Момункулов арттан тирешкен жана Рустам Хамидов. Топ калды Арыстанбек Турсунов. Мирлан Жолдубаев, Арыстанбек, Драгба. Корпус менен ойноду. Драгбаны Эркин Байтиков алып койду. Биз Ахиллес менен Геркулестин тирешине күбө болгондой эле болдук азыр жекеме-жекеде. Көкбөрүнүн көрөрмандары үчүн албетте. Чындыгында мындай тирешүүлөр футзалда көп кездешет. Мирлан Жолдубаев 2-1 чыгышты.
Мирлан Жолдубаев кайрадан топты алды. Арыстанбек Драгба жерге отуруп калган, чарчаптыр. Драгба деле чарчаптыр, болбосо анын мынтип улам жерге отуруп калган, жыгылып калганын өтө сейрек көрчүбүз. Дээрлик менен эсимде жок анын жерге жыгылганы. Ошентип тирешүүдө дагы алдыра баштады. Бирок гол. Мына ага карабастан гол жаратты азыр. Арыстанбек Турсунов өтө бат чечим чыгаруу жагынан мыкты чебер. Чындыгында акыркы мына 1-2 сезондо өстү, бир топ өстү. Оюнун сапатын бир топ өстүрдү. Арыстанбек Турсунов азыр көрдүңүздөрбү? Топты алды дегенче ошол замат гол жаратып кетти. Эсеп 3-2 Спартак Бишкек кайрадан алды да. Чарчаганына карабастан ошентип результат жасап атат. Драгба бүгүн дубль жасады. Спартак 3 гол киргизген болсо, бирөөсү автогол, ал эми 2 гол ушул Арыстанбек Турсуновдун атына жазылды. Биринчи таймдын 11 мүнөтү артта калып отурат. Экинчи таймдын 11 мүнөтү. Ошондо дагы 9 мүнөттөн кийин беттеш соңуна чыгат. 9 мүнөт албетте бул таза убакыт. Ортодо тыныгуулар эсепке алынбайт. Кайрат Момункулов соккузаткан эле Сыргак Молубаев. Кайрат Момункулов, Агедил Мадияров, Арыстанбек Турсунов жөнөдү Рустам Хамидовго. Хамидовдун соккусу кубаттуу да болгон жок, такта болгон жок. Эркин Байтиков кана ал кимди издейт? Кайрат Момункуловду. Кайрат, Сыргак жана Эркин. Ушул оюнчулар өтө бири-бири менен жакшы ойноп атат. Ал эми тең салмакты сактоо үчүн ошондо Айдар Тулемишев бул төрттүк менен эмес, ал Айбек Бокоев экөөсү ошол Эркин Байтиковдор эс алган учурда чыгып атат. Андыктан азыр старттык курам эле эмес. Биримдиктин алмашууга чыккан курамы дагы бир топ күчтүү, тең салмактуу. Кайрат Момункулов канат түз сокку, рикошет. Андыктан азыр бурчтан чыгарып орун алат. Кайрат Момункулов аянт таштап кетти. Анын ордуна Айбек Бокоев кирди. Мына Айбек Бокоев кайрадан топ менен топту сактап калды. Биримдик оюнчулары Сыргак Молубаев албетте тажрыйбалуу оюнчу. Карасаңыздар. Ошентип оор абалда топту өз командасына алып калды. Кайрадан биримдик топту оюнга кошот. Сыргак Молубаев, Эркин Байтиков. Ой, катачылык. Айбек Бокоев ката кетирди эле, бирок аны Арыстанбек Турсунов жазалай алган жок. Мирлан Жолдубаев топто. Алыстан сокку өтө жакшы. Агедил Мадияров топту жерге түшүрбөй чабуулга чыкты эле. Эркин Байтиков, Сыргак Молубаев. Ушул жерден пас Элдар Мухтарбековго бере алган жок, ал сонун ачылып турган эле. Тагыраак ага мүмкүнчүлүк берген жок. Прессинг жакшы, Спартактын прессинги өтө жакшы болуп атат. Колу менен кармап койду окшойт. Ошондуктан калыстын ышкырыгы жаңырды. Айбек Бокоев абада тоо үчүн болгон күрөштө Айбек Бокоев каташылып кетирди. Топ азырынча биримдикте. Бурчтан кантип
Жөн гана атаандашка топту тийгизип туруп аянттан сыртка чыгарып салды. Эркин Байтиков. Жер аркылуу жакшы пас. Айдар Тулемишев. Колунан кармап койду. Ачык эле кармап койду болбосо. Айдар Тулемишевдин да корпусу жакшы экен. Эркин Байтиковдуку да жакшы. Биримдиктин оюнчулары дал ушул сапаты менен бир топ той үчүн болгон күрөштө мына тирешүү, жекеме-жеке тирешүүлөрдө ийгилик жаратып атат. Гол! Жана бул голдун автору ошентип Элдар Мухтарбеков. Агедил Мадияровна ичи менен топту кабыл алды эле. Ал эми кайткан топто биринчи ошентип Элдар Мухтарбеков болуп чыкты. Өтө ушундай өзгөчө голдордун бири болду. Эсеп 3-3 эми баары кайрадан башталып атат. Спартак командасы үчүн колу менен тоскон жок, ийни менен тосуп кетти. Мирлан жок бул жерде. Анын бутунан кетти. Эч кандай эреже бузуу орун алган жок. 5 метр сурады. 5 метр сурады. Аралык бар. Агедил Мадияров, Эркин Байтиков эмнегедир топту күтүп калды. Айбек Бокоев. Даректи пас бергиси келип, топту өзүндө кармап жүрдү. Көбүрөөк кармап койгон экен топту. Жыйынтыгында мына ал жоголуп турат. Кайрадан Азамат менен Аргендин эрөөлүнө күбө болобузбу дейм. Айбек Бокоев. Эркин Байтиков. Кайрат Момункулов аянтка чыкты. Айбек Бокоевдин физикалык абалы идеалдуу эмес экен. Албетте. Ал түшүнүктүү нерсе эми азыркы учурда эч кайсы спортчу идеалдуу спортту каалоонда эмес. Кайрат Момункулов көрдүңүздөрбү? Дарбазанын үстүнкү темирине тийип кетти го дейм. Айдостун колуна тийди, кимдин колуна тийди? Эмнеси болсо дагы топ демек Биримдик командасында. Акыркы 5 мүнөттүк өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Өтө чимирилүү менен барган топ. Айдос араң топту токтотуп калды. Эркин Байтиков жана бильярдтагыдай ошентип винт кошуп туруп соккузаткан экен. Рустам Хамидов, Азимжан Юнусов, мына Шахрух Махмадаминов дагы бир топ убакыт эс алгандан кийин Азимжан Юнусов. Рустам Малбашев. Албетте бүгүнкү беттештеги негизги оюнчулардын бири. Караңыздарчы, кандай сонун сейф жазады. Буттарынын арасынан өтүп бара жаткан топту ошону токтотуп кетти эле. Ошол замат Биримдик Сокулук каршы чабуулга чыкты. Азыркы оюну менен ушундай оюну менен Биримдик негизинен жеңишке татыктуу беттешти өткөрдү. Же өткөрүп жатат деп айтсак болот. Биримдик бүгүн ийгилик жаратып калса, ага таң калбаш керек болот. Айдос ошол замат каршы чабуулда. Эреже бузуу жок. Арыстанбек Турсунов топту сонун кабыл алды эле. Техникалык жактан дагы бир топ чебер оюнчуга айланды Арыстанбек. Кадимкидей результат жасай турган оюнчулардын бири. Драгбанын ушундай оюнун сапаты өсүп атканы, мисалы үчүн Мирлан Жолдубаевдин фонунда жакшыраак көрүнөт. Мирлан Жолдубаев өткөн сезондо өтө жакшы ойногон, таланттуу оюнчу. Бирок Арыстанбек Турсунов өзүнүн үстүнөн көбүрөөк иштеп аткандай. Ал мезгилде Шахрух Махмадаминов гол жаратты. Эсеп 4-3. Драгба оң тараптан барып пас чыгарып берди. Ал эми Шахрух Махмадаминов мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган жок. Кайрадан Спартак алдыда. Албетте беттеш оорго туруп атат. Эки команда үчүн тең.
Кандай катачылык. Бирок Рустам Албашев эң акыркы көзүрмөмдө жетишип калды. Айла жоктон албетте күлүп атат, өзү таң калып атат мындай эпизод орун алганына. Кандай болгон күндө дагы Рустам Албашев азамат. Анын бүгүнкү оюну өзгөчө көңүлгө толду. Кечирим сурап атат. Албетте Сыргак Молбаев атайын атаандашына жарат алып келем деген ою жок болчу. Кокустук барып кечирим сурап койгону жакшы. 2 мүнөт 22 секунда. Бар беттешин бүтөрүнө Арыстанбек Турсунов. Корпус менен албетте ал корпус боюнча Элдар Муктарбеков калтырбайт. Азимжан Юнусов жакшы кирип барат эле. Бурштан чыгаруу. Рустам Хамидов топко келди. Жакшы. Шахрух Махмадаминов. Шахрух Махмадаминов жакшы ойноп атат, бирок анын физикасы жетпей калды бүгүнкү оюнда. Ошондуктан көп аянтта убакыт өткөрбөй, көбүнчөсү эс алууда жүрдү. Же болбосо аянтта жүргөндө дагы өзүнүн күчүн бир аз сактап, мындай эконом режим менен ойноп аткандай таасир калтырып атат. Бирок жакшы результат жасаганга Шахрух Махмадаминов көп салым кошту. Жакшы биримдиктин оюнчулары Арген топ менен Сыргак Молбаев, Ынтымак Төтөновдун тобу Аргенге жетти. Кайрадан эреже бузуу. Буга чейин Мирлан Жолдубаев көп жабыркап атты эле, азыр Шахрух Махмадаминов дагы дал ошондой абалга кабылып калып атат. Бул 5-чи фол, андыктан мындан кийинкиси 10 метрлик айыптоо болуп баштайт. Биринчи таймда 2 ирет 10 метрлик айыптоо берилди. Бирок анда экөөндө тең Рустам Албашев жакшы ойноп берген. Жолбус экөөндө тең гол киргизе алган эмес Спартактын оюнчулары. Айбек Бокоевка каршы эреже бузуу. Айбек Бокоев эми эмоцияга бир аз алдырып атат. Азимжан Юнусов өзүнүн салкын кандуу кармаганга аракет кылды. Чыңгыз Мустафаев ооз-эки түшүндүрүү ишин жүргүздү. Чыңгыз Мустафаевдин каарына калган өтө жаман, абайлаш керек. Азыр кайрадан демек эреже бузуу катталды. Топко биринчи айдоос жеткендей сезилди эле. Бирок албетте биз бул эпизодду, мисалы үчүн мен кандайдыр бир бул эпизодко анализ жүргүзө албайм. Албетте Калыс бар. Анын жумушу, Калыстын жумушу. Ал ышкырыгын жаңыртты. Азыр Айбек Бокоев сары кагаз алып калышы ыктымал. Айбек Бокоев сары кагаз алат сыяктуу. Эгерде Калыстын сөзүнө толук көңүл бурбаса, азыр күтүп туралы. Хронометрстен демек кеткен экен бул жакта. Эреже бузуу. Бешинчи эреже бузууга дейм.
Бул демек 5-чи фол Спартак Бишкек тараптан же 6-чы болуп эсептелди. Бул жакта экранга хронометр 6-чы деп жазылган экен. Демек 10 метрлик айыптоо ошентип берилип атат. Албетте кийин тактап алса болот бул эпизодду, бирок хронометр ушундай учурда так иштеши керек. Бул түздөн түз беттештин жыйынтыгына таасир берип калышы ыктымал. Тактык жетишпей калды. Элдар Мухтарбеков бул дагы алыстан сокку атуу жагынан мыкты оюнчулардын бири. Таамай сокку узата алган жок. Негизинен бүгүнкү айыптоо берилген оюндарда ошентип бир дагы гол жаралган жок. Биз 3 10 метрлик айыптоон көргөнбүз. Жана Арген топту сактап кала албай калды. Эң акыркы көз ирмемдер өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Нуржан Жетибаев тайм-аут алды. Эсеп сандары 4-3 Спартак Бишкек алдыда. Али 34 секунд калды беттешин бүтөрүнө. Эми жеңишти албетте сактап калуу керек. Спартак бул өтө маанилүү. Oyun kayradan jandandı. Жана азыр убакытты көбүрөөк өткөргөнгө аракет кылат болуш керек. Спартак бир гол артыкчылыкты сактап калуу алардын негизги максаттарынын бири. Азыр сөзсүз түрдө гол жаратуу керек эмес. Ышкырык жаңырды. Кайрадан Арген топту аянттын сыртына чыгарып салды. Ушинтип сокку алыстан жана Эркин Байтиков шашылыш керек. Убакыт өтүп атат. Кана топко биринчи ким жетет? Топко биринчи Айдос жетип барды. Ошентсе дагы биримдик командасында жок дегенде бир чабуул уюштурганга мүмкүнчүлүк бар. 10 секундтан азыраак убакыт. Кана Мухтарбек, Элдар Мухтарбеков түз эле тебиш керек. Убакыт жок. Албетте. Мына ошентип финалдык гонг жаңырды. Жана Спартак Бишкек менен биримдик сокулук командасынын ортосундагы таймаш 4-3 эсебинде жыйынтыкталды. Спартактын күйөрмандарын жана оюнчуларын жеңиши менен куттуктайбыз. Биримдикке ыраазычылык билдирели. Сонун оюнду бизге тартуулап берди. Кийинки беттештерде аларга ийгилик кааламакчыбыз. Ошондой эле Кыргыз спорту каналынын съемкалык тобу мен Эркин Абдуллаев сиздер менен чогуу болдук. Саламатта калыңыздар. Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны
и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк.